Ойлонуп көрчү. Адамдар өлүмдөн эмес, толук өмүр сүрбөгөндөн коркушат. Медициналык изилдөөлөр жүргүзүлүп, өлүм алдында турган жүздөгөн кары-картаңдардан жашоосундагы эң негизги өкүнүчтөр тууралуу сурашты. Көпчүлүгүнүн айтымында жасаган иштери эмес, жасабаган иштерине өкүнүшкөн. Хей, сен эмне үчүн жаралдың? Жашоо бул жумуш, күнүмдүк оокат же көр тириликке өткөзүү гана эмес. Сенде көксөгөн кыялыңды ишке ашырыш үчүн канчалык жүрөк бар? Же аны кое бересиңби? Баарыбыз уурулардан коркобуз. Анткени алар биздин байлыгыбызды уурдашат. Бирок сенин акылыңда өзүңдүн ууруң бар. Ал сенин кыялыңды уурдайт. Ал уурунун аты күмөн саноо. Эгер сен ага моюн сунсаң, ал вируска айланат. Бери карасаң, сенин кыялың кандай? Сен эмнени ойлогондо ота аласың? Ооба, дайым эле жеңил болбойт. Жыгыласың, кулайсың. А бирок аны ким эсептейт? Эсиңде болсун, жапыстоо болбойт. Эң чокусуна жетем десең, тырмышып чыгышың керек. Жолу оор болот. Экөөбүздө өмүр деген белек бар. Аны кору бекер өткөрбө. Артка кайтып, старт өзгөртүү мүмкүн эмес. Бирок сен бүгүндөн баштап финишти өзгөртө аласың.